Назгүл Анаркулова Лейлек району Голбо айылынын тургуну. Анын 2 баласы тең балдар бакчасына барат. Буга чейин балдар бакчасынын алыстыгы жана жетиштүү шарттын жоктугунан түйшүк тарткан ата-эне заманбап шарт менен курулган имараттын ачылышы айыл эли өзгөчө бөбөктөр үчүн жакшы самалык болгондугун айтат. Ачылганга атабыз кубанычтабыз, сыймыктанып атабыз. Бизде алдын садигибиз алыс болчу. Азыр бул садик жаңы шарттар менен ачылып, биз аябай кубанычта, балдарыбыз да кубанып, өздөрү эле жүгүрүп келип атат. Ошо биз бардык ушу садикти ачып берген айыл өкмөттөргө, чоң эмелерге бардыгына ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Керемет Голбо балдар бакчасынын ачылыш салтанатына Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Табалды Тиллаев баштаган жергиликтүү бийлик өкүлдөрү да катышты. Келечек ээлерине түзүлгөн шарт менен таанышкан бийлик өкүлдөрү наристелерге кең келечек жана бактылуу балалык каалады. Мен сиздерди чын жүрөктөн куттуктайм. Бүгүн эң чоң майрам сиздер үчүн. Бул чоң мына бала бакчанын ачылышы, бул биздин келечегибиз, мына биздин урпактарыбыздын тарбиясыга, билимиге, ушул жашоого караган көз карашы бүт баары ушул жерден башталат да. Ушундай жакшы ниет менен ушу бүгүн бала бакчабызды ачып алайлы. Келечекте ушул Голбо айылы буга чейин да Лейлекти дүңгүрөтүп келген. Мен ойлойм, Лейлек эле эмес Кыргызстанды дагы ушундай кыздарыбыз уулдарып өсүп чыгат деп мен ушу каалооду айтып кетет элем да. Жогорку Кеңеште бюджеттик комитеттин төрагасы болуп турган учурда ушул бала бакчанын долбоорго кириши, каржыланышын Табалдыга буруш чечкен. Сизге жалпы элибиздин атынан терең ыраазычылык билдирем. Мына ошол Табалдыга буруштун киргизген долбоору бүгүнкү күндө иш жүзүнө ашып, тоо этегиндеги Голбо айылыбызда заманбап биздин келечегибиз болгон, биздин өлкөбүздүн келечеги болгон мотурайган балдарыбызга жаңы ыңгайлуу шарты менен мектепке чейинки билим берүү борбору ачылып отурат. Бул билим берүүнүн борборунун курулушуна Илекстрой групп жоопкерчилиги чектелген коом, мына Жороев Усманали жетекчиси, Темирбек, мына өзүңүздөр көрүп, күбө болуп, курулуш сапаттуу бүттү. Керемет Голбо балдар бакчасы аз убакыттын ичинде бүткөрүлүп пайдаланууга берилди. 50 орунга ылайыкташкан балдар бакчасынын ички кааналары заманбап жабдуулар менен камсыздалып, балдардын ар тараптуу өнүгүүсүнө багытталган окуу куралдары коюлган. Бакчабыз 50 орунга ылайыкташкан, 20 миллиондук сметада бүттү. Кудайга шүгүр, азыр кубанычыбыз койнубузга батпай турат. Бул жерде 3 тарбиячы, 60 бала тарбияланып атат. Себеби биз мурдагы бакчада 60 бала болгон үчүн биз жака дагы ошол 60 бала менен кайра чыгып келгенбиз. Бардык шартыбыз бар. Биздин көктөн тилегенибиз жерден табылып абдан кубанычтабыз. Аймактарды өнүктүрүү жылынын алкагында жана Лейлек районунун түзүлгөндүгүнүн 90 жылдыгына карата жүзөгө ашкан имараттын мындан аркы ишмердүүлүгүнө райондук билим берүү бөлүмү тарабынан да колдоо көрсөтүлүп, усулдук колдонмолор берилет. Бүгүнкү күнгө Голбодо Керемет Голбо бакчасы ачылып атат. Саматта дагы бир бала бакчабыз ачылып атат. Караташта дагы бир бала бакчабыз ачылат. Андан сырткары Мырза Патча айылында Агартуу деген бала бакча ачылат. Ага кошумча Тоғызбулак айылында Тоғызбулак орто мектеп ачылат. Бул бизге эң бир жакшы самалык деп эсептеймин. Бул өкмөттүн, президенттин бизге болгон камкордугу, элге болгон камкордугу, эң алыскы район катары бизге эң жакшы көңүл бурат. Буга чоң рахмат айтабыз. Андан сырткары ушул бала бакчада мына 50 орунду бала бакча эле, мурда бул жерде бала бакча жок болгон. Ушул бакчада балдар өнсүн, өссүн, мындан дагы жакшы шарттарды биз түзгөнгө дагы бул бала бакчага түзгөндүбүз жардам беребиз. Кандайдыр бир усулдук колдомолордон бу билим берүү тармагы жаатында кандай жардамдар болсо биз толугу менен жардам бергенге ишеничти кетебиз. Лейлек районунун аймагында бүгүнкү күндө 67 мектеп, 45 балдар бакчасы өз ишмердүүлүгүн жүргүзүп келет. Келечек ээлерине шарт түзүүгө өзгөчө маани берилип, үстүбүздөгү жыл ичинде эле 4 мектепке чейинки билим берүү мекемеси курулуп пайдаланууга берилди. Шахрихан Мамажусупова, Эмил Жороев, Алтын бешик жаңылыктары.